Ассаламу алейкум. Менин атым Улан. Жалпы практикалык врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Бүгүнкү видео материал жалпы бөйрөк ооруган бейтаптарга жана алардын жакындарына арналат. Бүгүн негизинен бөйрөк ооруп калса кантип туура тамактануу керек? Ушул боюнча сүйлөмөкчүмүн. Анткени көбүнчө дарыгерге барган учурда кайсы азыктарды жегенге болбошу тууралуу айтылат дагы. Эмнелерди көбүрөөк жей берсе болот. Бул боюнча көп сөз боло бербейт. Ошондуктан көп бейтаптар кыйналышат. Эмнелерди жесе болоору тууралуу ушул маалыматтын жетишсиздигинен. Демек, ар бир эле оорунун өзүнүн диетасы бар. Мисалы ашказан ооруса өзүнчө диета кылынат. Эгерде боор ооруса өзүнчө диета кылынат. Ошо сыңарындай бөйрөк ооруса дагы өзүнчө туура тамактанышка туура келет. Анткени баардык эле азыктар мурдагыдай организмге бирдей жага бербейт эгерде бөйрөк ооруп калса. Андыктан ушул боюнча сиздерде маалымат болуш керек жана кандай эрежелер сакталыш керек болсо, аны сакташыңыздар шарт. Ошондо бөйрөгүңүздөр зыяндан корголгон болот жана сиздерге көп жылдар бою жакшы кызмат кылып берет. Албетте азыр мен сиздерге сунуштай турган азыктар жана ошондой эле тыюу сала турган азыктар жалпы бөйрөк ооругандар үчүн эмес. Анткени бөйрөк оорусу жалпылап ушул экиге бөлүп кое берсек боло берет. Бир аз коркунучу бар жана эч кандай коркунучу жок. Мисалы, өнөкөт пиелонефрит болсо, эч кандай коркунуч жок. Бөйрөктө таш болсо, бул дагы коркунучтуу эмес. Ал эми эгерде сизде өнөкөт гломерулонефрит болсо, же болбосо өнөкөт бөйрөктөрдө болсо, бир аз болсо дагы коркунуч бар. Бөйрөктү жакшылап коргош керек. Анан бөйрөк бир аз төмөнгө түшкөн болсо дагы бул анчалык эле коркунуч жарата бербейт. Болгону организмди бир аз эс алдырып, же болбосо күч келтирбей жүрсөңүз эле жакшы болот. Ал эми гломерулонефрит болуп калган болсоңуз, анан өнөкөт бөйрөктөрдү сизге кенен ушул сиз менен бирге болуп калган болсо, анда жакшылап өзүңүздү коргошуңуз жана ошого ылайык жашашыңыз керек болуп калат. Болбосо тилекке каршы күн өткөн сайын ушул бөйрөгүңүздүн мүмкүнчүлүгү төмөндөй берет. Поликистоз деле анчалык коркунучтуу эмес. Анткени буга карата атайын дарылануу бир ыкмасы боло бербейт. Бирок киста бар болгон учурда бөйрөктө аны байкап узи кылдырып туруш керек болот. Эгерде көбөйсө дагы да же чоңое турган болсо ошол кисталар, анда ошого карата кандайдыр бир күрөшүү чаралары көрүлөт. Ал эми бар болгон болсо бир-эки сизде киста, бирок эч нерсе болбосо, анда ага карата эч кандай деле бир дарылануу ыкмасы сунушталбайт. Бирок сөзсүз түрдө кистанын чоңоюшунун алдын алыш керек. Мисалы, бул боюнча негизги сунуш ысыктан алысыраак болуш керек болот. Мисалы, парга түшпөй каласыз, тандырга көп жакындабаш керек, айрыкча аял киши болсоңуз. Ушундай. Эми эгерде сизде креатинин бар болсо, жок дегенде 150дөн жогору деп коелу. Же болбосо белок пайда болгон болсо заараңызда 1 грамм, 2 грамм. Бул учурда сөзсүз түрдө сиз туура тамактанышыңыз керек. Дарылануудан сырткары. Анткени эгер андай кылбасаңыз, бөйрөгүңүздүн кызматы начарлагандан начарлай берет. Эми албетте мен айта турган маалыматтар бул 100% өзүн актай турган нерсе эмес. Анткени абсолюттуу чындыкты ошол адам баласы жаратышы өтө кыйын. Ошондой болсо дагы салыштырмалуу түрдө бөйрөктү көбүрөөк убакытка чейин, айталы 30 жыл же жада калса 50 жылга чейин жакшы
корголуп туруш үчүн туура тамактануу өтө маанилүү. Мен негизинен 3кө бөлүп койдум азыктарды жана аларды окуп бермекчимин. Биринчиси бул таптакыр жегенге болбой турган нерселер, экинчиси азыраак жесеңиз болот турган нерселер, үчүнчүсү күндө жесеңиз дагы сизге эч кандай зыяны тийбей турган азыктар. Албетте мен азыр идеалдуу ушул маалыматты түздүм деп айта албаймын. Сөзсүз түрдө бул жаңыланат. Дагы да сиздерге балким 1 айдан кийин же 2 айдан кийин туура тамактануу боюнча берүүгө урганда сунуштарды айтышым мүмкүн. Азырча ушул маалыматтарды ошол пайдаланып туруңуздар. Жазып алсаңыздар жакшы болот. Демек, таптакыр жегенге болбой турган азыктарды мен сиздерге окуп берейин. Эгерде сиздин өнөкөт бөйрүк тартыңыз бар болсо же болбосо гломерулонефрит болуп толук айыкпай жарым жартылай айыккан болсоңуз, демек биринчи эле болбой турган азыктардын тобу бул белокту өзүнө көп камтыган азыктар. Негизинен белокту камтый турган азыктар 2 түргө бөлүнөт. Жаныбардын ушул этинен деп койсок болот, продукциясынан. Экинчиси болсо өсүмдүктөрдөн. Эт биринчи эле коркунучтуу азык. Экинчиси бул жумуртка. Ал эми ушул өсүмдүктөрдөн бул негизинен жаңгак. Жаңгак өзүнө белокту көп камтыйт. Ошондой эле соя дагы болбой калат. Анан сүттү дагы ичпей эле койгонуңуз өзүңүз үчүн жакшы. Бул азыктардын баары азыр өдөдө саналып өткөн. Өзүнө белокту көп камтыганы менен айырмаланып турат. Белок көп болгон учурда ал организмден толук чыгып кетпей, улам көбөйгөндөн көбөйөт дагы креатининдин көбөйүшүнө шарт түзөт. Анан калий көбөйүп кете турган болсо организмде бул жүрөктүн токтошуна алып барып коюшу мүмкүн, өтө коркунучтуу. Нормада 6га чейин эле болот бул наномиллиграмм болуш керек, адашпасам. Ошол калийди көп камтый турган азыктарды дагы жебешибиз керек. Санап өтөйүн. Биринчиден картошка, банан, өрүк как дагы, өрүктүн данеги дагы, жана ошондой эле вареньясы дагы болбойт. Анан кайнолуу, козу карын бардык эле түрү, авокадо, фасоль жана помидор. Ушул азыктарды дагы таптакыр жебесеңиз жакшы болот. Анан натрийди көп камтый турган албетте бул туз. Тузду колдон келишинче азыраак жейбиз. Анан бул максатта туздалган бадырың, туздалган капуста деги эле эмне туздалса, ошонун баары болбой калат. Анан ошондой эле болбой турган азыктардын катарына купунай дагы кирип калат. Консерваланган тамак аш азыктарынын баары болбойт. Балык мисалы консерваланган. Анан тез татым азыктары, өзүңүздөр жакшы билген майонез, кетчуп, соевый соус, маргарин. Анан эң коркунучтуу азыктардын бири бул сыр. Өзүнө көп өлчөмдө кальций, анан жанагы фосфорду дагы камтыйт. Жана ошонусу менен ал коркунучтуу. Кальцийди көп камтый турган азыктарга уруктар дагы кирет. Жанагы зыгырдын уругу, чиянын уругу деп айтып жүрөбүз го. Жанагы күнжүт мисалы ушулар дагы болбой калат. Селдерей. Буга чейин мен селдерейди өтө пайдалуу азык катары сүрөттөп келгенмин бөйрөгү ооруганда деп. Бирок тилкке каршы башка чөптөрдөн айырмаланып, селдерей жегенге болбой калат. Фосфорду көп камтый турган эң чоң азык бул эми газдалган суулар, айрыкча кола. Кола ичсеңиз фосфор көбөйүп кетет. Фосфор дагы, кальций дагы көбөйсө, кошулса коркунучтуу зат пайда болот. Жана бул нерв системабыз үчүн айрыкча коркунучтуу. Анан шоколад, колбаса, сосиска, кургак сүт жана ошондой эле жүзүм. Ушул саналып өткөн 30 азыкты толугу менен рациондон чыгарып саласыз. Балки мындан башка дагы болсо керек. Мен негизинен ушуларды эле санай алдым. Ушул азыктарды канчалык
жебей койсоңуз ошончолук бөйрөгүңүзгө жакшылык кылган болосуз. Эми күндө жей бербей, күн ара же болбосо жок дегенде 2 күндө бир жолу жегениңиз сиз үчүн пайдалуу болгон азыктарды санап өтөйүн. Бул биринчи эле бул нан. Нан албетте бөйрөк үчүн анчалык зыяндуу болбошу мүмкүн, бирок ага көп туз кошулгандыктан айрыкча зыяндуу болуп калат. Ошондуктан эгерде туз өтө аз кошулган нан болчу болсо ошону жесеңиз болот. Бирок эгер башка адаттагы биз билген нандар болсо анда аны азыраак жеңиздер. Тоок эти 50 граммга чейин жесеңиздер болот. Күндө эмес андагы сметана, творог, кефир, дарбыз, камыр тамактарды дагы азайтабыз. Борсо ошо катары. Алмурут, кызылча, сабиз, киви, чеснок, болгарский, шабдалы, макарон, дымдама, салат, йогурт жана баклажан. Ушул саналып өткөн 20 азыкты сиздер колдон келишинче азыраак жейсиздер. Бирок жебей койбойсуздар, жеп тура берсеңиздер болот. Эми ар күнү жесеңиз боло турган азыктарды дагы санап берейин. Албетте мен 16 гана ушундай азыкты санапмын, балким мындан дагы көбүрөөк болсо керек. Азырча ушуларды көбүрөөк жеп тура бериңиздер. Биринчи эле бул бадырың 100% коркунучсуз жей берсеңиздер болот. Пияз чийки жебейсиздер, бирок бул өтө пайдалуу бөйрөгүбүз үчүн. Алма мөмө жемиштерден. Анан плов бөйрөккө өтө жакшы. Мындайча зыяны жок. Бирок биз билген плов эмес. Койдун куйругун билесиздер, ошол куйрукту эритип, ошону май кылып, ошого плов кылып жеш керек. Ит кошпойсуздар. Сабиз, күрүч, пияз албетте, анан койдун куйругу. Ушул ашты кылып жесеңиздер, кандын ошол курамындагы мочовина азаят. Мочовинанын көбөйгөнү креатининин көбөйгөнүнөн дагы коркунучтуу. Мочовинаны азайтыш үчүн ушул пловду даярдап жеп туруңуздар. Анан тамак аштан гарнир дагы зыяны жок. Пюре кошпойсуздар, котлет кошпойсуздар. Ошол зыянсыз азык. Бал жесеңиздер болот. Зыяны жок. Чөп бардык түрдөгү, айрым эле чөптөрдү да айтып өттүм. Мисалы, селдерей, шпинат ушуларды колдонбойсуздар. Анан жашылчалардан капуста, брокколи, анан малина жесеңиздер болот, бүлдүркөн жесеңиздер болот. Күрүчтөн, гречкадан даярдалган тамактарды жеп тура бересиздер. Кабачок, капустадан шорпо, жалпы ушул бизде карам шорпо деп айтып коелабыз. Ушул капустадан болгон шорпону ичсеңиздер болот. Анан голубцы дагы зыяны жок, коркунучу жок деп мен эсептедим. Ушул 16 азыкты сиздер күндө жей берсеңиздер болот. Анан бөйрөк ооругандагы ушул диета өзгөчө диета деп койсом болот. Анткени өтө адамдын ушул сабырын сынайт. Бирок эч качан ачка жүрбөңүздөр. Ачка жүрүү бөйрөк үчүн өтө зыяндуу, эгерде өнөкөт бөйрөк тарты сизде бар болсо. Анан эми негизинен ушуларды эле даярдай алдым бүгүнчө. Балким кошумча маалымат түзүлөт, кошумча туура тамактануу боюнча сунуштарды сиздерге берем кийинчерээк. Анан бөйрөк ооруганда сөзсүз түрдө бөйрөктү коргошубуз маанилүү. Бөйрөктү кантип коргойбуз? Биринчиден кан басымынын көтөрүлүшүнүн алдын алып турушубуз керек. Эгерде кан басым 120дан жогору болсо, анда сөзсүз түрдө ушул кан басымды төмөндөтүп турган дарыларды ичип турушуңузга туура келет. Анан ошондой эле бөйрөктү коргош үчүн ал эмнеден жабырып калып жатса, ошону жоготуп туруш керек, исключать этип туруш керек. Мисалы, ооруну калтырчу дарыларды, антибиотиктерди иче бербейбиз. Зарылчылык болбосо, дарыгер жазбаса. Жана ошондой эле сууктан коргошубуз керек бөйрөктү. Анан оор, күч коротуучу иштерди кылбашыбыз керек. Ошондо эле бөйрөгүбүз кыйналбайт.
жана анализдерди, бөйрөктүн анализдерин 1 айда 1 жолу тапшырып турасыздар. Дарыгерге жөнөтүп, андан ошол боюнча кеңеш алып турасыздар. Дайыма бир дарыгер менен иштешкениңиздер жакшы. Ошондо сиздерде мүмкүнчүлүк ашат. Анан дарыланыш керекпи? Жатып баарына эле жатып дарылануу сунуштала бербейт. Жада калса креатинин 300-400дөн жогору болсо дагы, анткени жатып дарылануу бул бөйрөктүн толук корголушунун кепилдигин бербейт. Ошондой болсо дагы анализдер начар болсо, ден соолук бир аз алсыз болуп турган болсо, 1 жылда 1 жолудан 2-3 жолуга чейин жатып дарыланып турсаңыздар болот. Өзүңүздөр ишенген кайсы бир дарыгер менен же болбосо мамлекеттик ооруканага. Жана ошонун негизинде дагы бөйрөктү коргогон болосуздар. Анан эми бул коркутуш эмес, бул маалымат үчүн статистикага ылайык азыркы учурда ар 10-нчу адамдын бөйрөгү катуу жабыркайт экен, жана бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн бөйрөгүн ал оорубай жаткан болсо дагы коргоп турушу керек. Ал үчүн зыяндуу таасирлерден, мисалы энергетик газдалган суулар, спирт ичимдиктери, ашыкча дары-дармекти рецептсиз ичүү, ушундай нерселерден өзүбүздү тосуп турушубуз керек. Ошондо эле Кудай буйрса ошол 10%га эч убакта кирбейбиз. Кирсек дагы жада калса бөйрөгүбүздү коргогон болобуз. Анан катардагы ушул дарыгер катары мен дагы ушул бөйрөктүн кайсы гана оорусу болбосун сизге кеңеш берүүгө даярмын. Онлайн тартипте дагы кеңеш ала аласыздар. Ал үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Жана мен айткан төлөмдү жүргүзгөнүңүздөн кийин кеңеш алсаңыз болот. Сизге ушул толук кандуу жардам берген аракет кылам. Эгерде узакта болсоңуз, эгерде Ошто болсоңуз же Ошко жакын жайгашкан райондордо болсоңуз, анда кеңеш алганы келгениңиз сиз үчүн жакшыраак болот. Жана ушул орунда дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Организмдин мүмкүнчүлүгү өтө көп. Жада калса ал өтө катуу жабыркаган болсо дагы, андыктан эч качан үмүттү үзбөш керек. Азыркы абалыңызды толук кандуу сактап калууга аракет кылышыңыз керек. Ошондо балким келечекте чындыгында мурдагы ден соолугуңуздун абалына кайтуу мүмкүнчүлүгү дагы пайда болуп калар. Ошондуктан настройду, оң маанайды жоготпош керек жана көрөшө бериш керек. Маалыматты сөзсүз түрдө өзүңүздөргө сактап алыңыздар, жакын адамдарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар.